Аянты 13 гектарды түзгөн бул жер өз учурунда бош калып каралбай калган эле. Ал эми Кең Арал айылынын тургуну Бактыкан Аккайыңова келишимдин негизинде 10 жылдык мөөнөткө алып 6000ден ашык түп алма, 1000ден ашык түп кара өрүк, ошондой эле курулушта керектүү болгон теректерди отургузуп, сиздер көрүп турган жашыл бакка айландырылат. Белгилей кетсек, бул бакта отургузулган мөмө жемиштер жана тал теректер жылына 1 же 2 жолу гана сугарылат. Анткени бул жер суга суусу жетпеген көйгөйлүү аймакка кирет. 98-жылы чыкканбыз. Бияк деген аң дөң болуп жаткан жак болчу. Таш болуп, суу чыкпаган жак болчу. Ошондон баштап биз бак тийип келе атабыз. Багыбыз көктөп калды мынакей жакшынакай болуп. Акимибиздин, ООСтун жана айыл өкмөтүбүздүн күчү менен 2 күн иштеп, ООСтун техникасы тазаланды. Асыл суу аябай жакшы келип калды. Баатыр эне Бактыкан Аккайыңова 22 жылдан бери үй бүлөсү менен эрте жаздан тарта бактагы мөмө жемиштерге кам көрүүнү баштайт. Анын айтымында бак отургузуп, ага өз деңгээлинде кам көрүү бир топ эмгекти талап кылат. Алсак күзүндө тийиштүү өлчөмдө мөмө алыш үчүн тал теректерди бутоо, кыйыштыруу, жаз, күз айларында дары-дармектерди берүү зарылчылыгы турат. Мындай иштерди анын уулу Бекзатбек өз мойнуна алган. Бардыгы общий бир 6000 түптөй алма бар. Анын жарымызы жайкылар, жарымызы кышкы алмалар. Кудай буйрса алар да жакшы сортко кыйыштырам деген ойлор бар. Булам өскөн, улам кыйыштырып турабыз. Булам өлгүсө кайра кыйыштырып, суу бат-бат берип туруш керек да буга кыйыштыргандан кийин. Бир жала негизи 2 жолу чачып туруш керек да. Азыр ушул кезде бир чачыш керек, анан гүлдөгөндө да бир чачыш керек да. Көп жылдар бою суунун жетишсиздигинен улам бакта отургузулган алма, кара өрүктөн тийиштүү өлчөмдө мөмө алынбай келгенин багбан кошумчалайт. Эми минтип жергиликтүү бюджеттен акча каражат каралып, тийиштүү техникалар тартылып, Союз мезгилинен бери тазаланбай келген каналдар, ички арыктар тазаланып, сууга суу берилип жатат. Мындай шарттан кийин быйылкы жылы жасаган эмгекке жараша түшүм аларына дыйкан ишеним артат.